Asman menen jeringin bir özünдөй көрүнгөн, айың менен күнүңдүн bir özünдөй көрүнгөн, алдыганың кара жер жерлигиңде көрүнгөн, бул аламда бул манас кеңдигиңде көрүнгөн, кычыры менен балкылдап кыргыл баштап барысы, кырык чороонун барысы. Арбаңыздар, урматтуу уюткулуу кыргыз журтчулугу, биздин Манас эпосу дүйнөдөгү улуу эпопея аталган дүйнөдөгү көлөмү көркөмү жагынан бийик болгон Манас эпосунда анын ичинде жалпы кыргыз элине белгилүү болгон Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин Кырык Чоро Гүлзарбагына келгенде Айкөл Манас атабыздын чоролорунун бири болгон Алмамбет Баатыр жөнүндө болмокчу. Ал эми Алмамбет Баатырдын жанында Мажик Тайчабар деген баатырлар кошо келгендиги баяндалат. Ушул Алмамбет Баатыр Кытайда туулуп, Азиз хандын уулу деп айтылат. Сагынбай Орозбактын вариантында Соорөндүктүн уулу деп айтылган. Ошол Алмамбет Баатыр ажайыпта окуп, 6 жылы окуган, өнөрүн катуу токуган. 6 жылы болгондо 6000 бала бир барып, 6000 кырылып, 6 бала бир калып. 6 бала ичинен Алмамбет Баатыр бул калып. 7-нчи жылы болгондо 7000 бала бир балып, 7000дин кырылып, 7000дин ичинен Алмамбет Баатыр бул калып деп Манас эпосунда сүрөттөлөт. Ошол Алмамбет Баатыр окуусун бүткөндө калың Кытай ичинен акыйкат издейт. Акыйкат жайы төмөндөгүдөй баяндалат. Бул акыйкат деген жараткандын өз аты экен. Бул жараткандын өзүнүн жолу экен. Чындык деген Кудайдын өзү экен. Теңиримдин, улуу Кудайдын, Алла Тааламдын жазмышындагы ыйыктык экен деп, ошол Кытайда жүрүп, Кытайдын мыйзамдарына карама каршы боло баштайт. Акыйкат деген нерсенин ичинде хан менен кул бирдей болуу керек. Баарыбыздын өтөр дүйнөбүз бар. Бул дүйнө сапар салсак, барар жерибиз кара жер. Ал эми бизди аздектеп көмгөн артыңда калың эл деп Алмамбет ушул ураанды карманып акыйкат издейт. Бирок ошол акыйкаттык Алмамбеттин тегерегиндеги хандарга, бектерге, журт баштаган көсөмдөргө бул акыйкатты жакпай калат. Ошентип Алмамбет Баатырды жектөө башталат. Бирок Алмамбетти жок кылуу көздөлгөн мезгилде Алмамбет Баатыр жыйын куруп, Алмамбетти жок кылуу максатында же бул Манасты жайлап келсин, же байлап келсин деген бүтүм чыгарышып, Алмамбет Баатыр өз колу менен бейжинден аттанып чыгат. Ошол учурда Кайран Баатыр Айкөл Манас түнжө жатып түш көрүп, түшүндө укмуш иш көрүп, ыйык менен байланышып, ыйыктын арты туюк дейт. Эч кимге айтпаган сыры болуп, көөдөнүндө ыр болуп, Айкөл Манас Баатыр Алмамбет деген Баатырды аздектеп айта келсе 7 жашка келгенде ошол бөөрүлөргө жолугуп, бөөрү козусун өңөрүп кеткенде 40 жылтен болуп көрүнүп, анан 40 жигитти көрсөтүп, акылына салып, идирегине илдирип кеткен экен. Ошондо Алмамбет деген Баатырды 40 чоронун башында аскерди баштап тургандыгын сыр кылып көргөн. Бирок бул купуя сырды Манас эч кимге айткан эмес экен. Мына ошентип жүргөн Манас бир күнү түш көрөт, Кытайдан Баатыр келе жатат деп. Элди чабат экен, жерди алат экен деген имиш кеп Манас Баатырга жетет. Ошондо Манас Баатыр өз аскерин жыйнап, алдында 40 чоросун баштап, баягы келаткан Кытайдан келген аскердин алдынан чыгат. Ошондо алыстан Манасты көргөн Алмамбет эки тарап эки жакка турганда, Алмамбет Баатыр салт боюнча эки хан аттар менен келишип, бири-бири менен көрүшүп, сүйлөшкөн. Урушсак уруштук, урушпасак ынтымакка туруштук деген кептер болгон. Дал ушул кепке келе жатканда алыстан көрүп, баягы Манасты жайлап келем, эки колум байлап келем, оруңарга салып берем, каалаганыңарды алып берем деп чыккан Алмамбет Манас Баатырды алыстан көрүп, Манаска баягы ажайыптан окуган кара дубасын салат. Бул ажайыптан үлгү алган өзү Алмамбет Баатыр жайчылык болгон. Күнгө булут айдап, күндүн көзүн жайлап, айга булут айдап, айдын көзүн жайлап, алдына не бир дөөлөрдү байлап чыккан Баатыр болгон. Алса адам ал жетпеген укмуштуудай Баатыр болгон. Алтын кемер
алтын кемери курчанган, айдай бетин урчалган кереметтүү баатыр болгон. Мына ошондо Алмамбет баатыр Манасты көздөй бет алып, Манаска кара дубасын салганда, Манаска кара дуба өтпөйт. Ошондо алыстан караса дейт, Манастан бир эки нурду көрөт. Үстүнөн түшкөн бир нурду, айланып турган бир жарык нурду көрөт. Бул Кудайдын керемети болгон. Ошондо караса асман менен жериңдин тирөөсүнөн көрүнгөн, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн көрүнгөн, алды калың кара жер жерлигинен көрүнгөн. Буга мындай илим, мындай билим кандай жуккан? Бул мен билбеген, мен албаган илим калган жок деп жүрсөм, мындай ыйыктыкты бул Манас каяктан тапкан деп баягы дубасы өтпөй караса маңдайына Манас келип калган болот. Ошондо Манас баатыр: "Эй Алмамбет баатыр, келдиңби? Кудайдын буйругу экен, акыры келип саламыңды бердиңби?" дегенде, "Сен мени кайдан билесиң?" дегенде айткан экен. "Мен сени 7 жашымда көргөм, көңүл салып бөлгөм. 7 жашымда 40 шилтеңге жолуккам. Ошондон кийин кырандарды башым бириктирип, адамзатка ыйык тартуулайм деп оолуккам. Ошондон бери сени күтүп жүрдүм эле, бүгүн келген экенсиң. Ыйыктык дегениң эмне, 40 шилтен дегениң эмне?" дегенде Манас баатыр кайыптын улуу сырларын, бул Кудайдан келерин, Кудай өзү каалаган пендесине белек кылып берерин айтканда, Алмамбет баатыр ошонун баарына муюп, Манастын ыйыктыгын кабыл алып, ошондон кийин Манаска чоро болом деп сөз берип антташкан экен.